Салам достор, биз кайрадан эфирдебиз. Бүгүн Агрокредит плюс микрокредиттик агенттигинин каржылоосу жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул коомдук фонд студенттерди, аспиранттарды, докторанттарды каржылоону колго алган долбоорду ишке ашырып жатат. Анда эмесе ошол кредиттик агенттик, микрокредиттик агенттик жөнүндө, анын каржылоосу жөнүндө бүгүнкү маекте кеп кылабыз. Коомдук фонддун жетекчиси бүгүн студияда Элбек Насыров бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сөздүн башында эле ошол коомдук фонд жөнүндө айтып берсеңиз. Негизги кайсыл багытта иштейт, эмне үчүн ушул студенттерди каржылоого өтүп калдыңыздар? Агрокредит плюс деген коомдук фонд бул биринчиден некоммерческий фонд. Бул коммерция жагынан иштебейт. Бул биринчи максаты бул именно дыйкандардын ушул жашоо шартын мындайча айтканда жакшыртуу деген максат менен биз иштеп келип атабыз да бүгүнкү күндө. Анан бардык в основном берилип аткан биздин каражаттар бул ислам принципинде берилип атат азыркы күндө. Уже 23-жылдан баштап биз бардык берип аткан каражаттарыбыз бул ислам принципинде берилип жатат. И в основном айыл чарба багытына берилип атат. Бул деген ошол в основном ошол үрөндөр, жер семирткичтер, ошондой эле техникалар, оборудованияларды биздин дыйкандарга берип жатабыз. Бир эле каражат жагын эле карап койбой, биз дагы ушул үйрөтүү жагында, консультация жагында карап келип атабыз. Биздин өзүбүздүн чогуу иштешкен консультанттарыбыз бар, ишканалар бар, чогуу партнерлорубуз мындайча айтканда. Алар болсо ушул дыйкандардын кантип эгишин, проблемалар болсо кантип аны менен күрөшүшүн, ошолордун баардыгын, жаңы технологияларды, мисалы үчүн үнөмдүү азыркы популярный болуп атпайбы, экология боюнча көйгөйлөр көбөйүп атат. Ошол көйгөйлөр азайта турган, применяться эте турган нерселерди, мындай технологияларды азыркы учурда биз дыйкандарга берип кетип атабыз. Капельное орошение, ошого окшогон удобрениялардын мындай более выбростарды азыраак бере турган удобрениялар ошондойлорду сунуштап келип атат да. И ошого окшош нерселерди чогуу комплексно мындайча айтканда биз дыйкандарыбызга берип келип атабыз. Студенттерди каржылоо, алардын келишимдик акысын каржылоо боюнча айтып берсеңиз. Студенттер боюнча чынын айтканда биздин тармакта бул нерсе жок болчу. 24-жылы ошол аягында бизге ушул Nama Foundation деген ишкананын, бул дагы коомдук фонд, бул дагы кайрымдуулук фонд деп айтылат. Булар бизге кайрылышты. Биз ушундай бардык кылган иштер, аракеттери булар именно образованияга басым жасайт экен. И алардын да көп тармактары, көп проекттери бар экен. И бир тармагы бул именно студенттерди ушундай мындайча айтканда пайызсыз каржылоо кылып берели деп туруп ушундай проекти дагы бар экен. Ошол проект менен бизге ошол жылы кайрылышты. И мындайча айтканда бир жыл биз олар менен мындай текшерүүдөн мындайча айтканда өттүк. Бардык документтерибизди өзүбүз айткан кандай документ болсо талап болордун бардык документтерди бердик. Алардын мындайча айтканда ишенимине кирип, уже 26-жылы, даже 25-жылы уже сентябрь айынан биз уже биринчи немелерди берип баштадык. Студенттерге, ооба. Студенттерге берип баштадык. Бүгүнкү күндө уже бир жыл мындайча айтканда дагы берип иш аракетти көрсөттүк аларга. И алар дагы бир каратат, и немени объем финансированияны дагы көбөйтөйүл деп туруп айтышат да. Уже мындайча айтканда ишеничтен өттүк. Буларда объемду айтып атышат, канча көп берсеңиздер, биз ошончо сиздерге дагы каражат бөлүп беребиз деп берип атышат. Бул каражат кандай каражат? Анан студенттер муну кантип алат? Аларга канча сомдон берилет? Бул бизге жеткен маалыматтар боюнча студенттердин келишим акысын сиздер каржылап бересиздер, анан бул пайызсыз. Студенттер сиздерден акчаны пайызсыз алып, аны университетке келишим акысына төлөп, бирок аны ай сайын сиздерге кайра төлөп берип турат. Ошонун жол жобосун түшүндүрүп бересизби кеңири?
Биринчиден, бул Nama Foundation деген азыркы айткандай эле бул кайрымдуулук фонд. Бул Малайзиядагы фонд аркылуу бул фонд бардык мамлекеттерде, бир гана Кыргызстанда эмес, башка мамлекеттерде дагы иштеп атат. Ошол Кыргызстандагы биз азыр ошол проекттин алып атабыз. Бул акчалар билесиздер да, башка дагы кайрымдуулук фонддор бар. Аларга адамдар беришет, ишканалар беришет. Именно ушундай иштерди, кайрымдуулуктарды кылсын деп ошондой ишкана бизге ошондой акчалар келип атат, мындайча айткандачы. И студент алыш үчүн бул бизге биринчиден биздин Instagram баракчабыз бар. Ошол жерден бизге дароо эле чалып байланышса болот. Биз полный немен түшүндүрүп беребиз. Биринчиси бул заявка ташташ керек. Канча сумма, кайсыл жерде окуйт, канча немеге, кайсыл жерде окуйт и паспортный данныйларын. И ошондой эле дагы бир талап бар, бул поручитель деген. Бул эми ата-энеси болот. Бизде көпчүлүк студенттер иштебейт. Көбүнчө эми ата-энеси төлөйт таанычы. Ошого биз поручительствону дагы бул Nama Foundation'ын талабы, бул биздики эмес, алар талап коюп, сөзсүз түрдө поручитель коюңуздар депчи. Ошол ÖKÖ'нүн паспорттары керек. Анан биз КИП бюро деген бар. Ишенем, ошол жерден биз ал эки адамды текшеребиз, мындайча айтканда, кредитный историясын. Если ал адамдардын кредитный историясы өтө жакшы болуп өтө турган болсо, алар бизге дагы определенный бул ишканадан документ, точнее немеден, университеттен справка керек. То, что действительно ошол окуу жайда окуп атат дегенчи. Ошол окуу жайда окуп атат деген справка менен и поручительдин, мындайча айтканда, платежеспособность, бул айлык же башка каяктан акча, ошону кантип берилген насыяны, мындайча айтканда акчаны кантип төлөйт деген платежеспособность көрүшүбүз керек да. Ошону бериш керек. Ошону бергенден кийин эле биз немеге келет, биздин ишканабызга келип туруп эле ошол жерден договорлордун баары оформляться этилип, эми бир күн убакыт, эми канча, 1,5 саат убакыт кетет ошого, бир күн бөлүп келсе. Ошо жарым сааттын ичинде биз ага бардык документтерин тактап, колдорун койдуруп, и 12 айга, бул 12 ай деп бул дагы Nama Foundation'ын талабы, 12 айга чейин биз ошол канча алган болсо, ошо 12 айга бөлүп төлөгөнгө, мындайча айтканда, возможность беребиз да аларгачы. Бул каражат студенттин колуна берилеби? Жок, бул каражат студент колуна берилбейт. Бул каражат түздөн түз ошол окуу жайдын банковский счетуна которулуп берет. Бул деген эми, бул дагы бир мындай рисктерди азайтуу деген неме. Ал студент колуна тийген болсо, кийин кетип атып эле башка нерсеге иштете бербесин деп, ошо целевой болсун деп биз түздөн түз ушу университеттин счетуна которобуз. Бул дагы талап. Пайызы барбы? Пайызы эч кандай жок. Студентке даже канча, 100 миңге оформить этсек болду. 100 миңден башка эч кандай комиссия деген дагы жок ал жерде. Ошо 100 миңди эле бөлүп төлөп берет. Ай сайын төлөп берет? Ай сайын төлөп берет. Азыр эми ошол каржылоо студенттерге элеби же башка дагы кошумча, мисалы окутуучуларга же илим изилдегендерге, окумуштууларга дагы ачылбы? Бүгүнкү күндө азыр биз дагы Nama Foundation менен уже 1 жыл иштешип, жакшы иштешип атабыз дагы. Анан иштешкенден кийин практикада дагы көптөгөн сунуштарды агайлар жактан угуп атабыз, студенттер жактан угуп атабыз. Именно университеттер менен дагы иштешкенден кийин университет жактан биздин агайлар бар дейт. Агайлар, мисалы үчүн, докторантурада окугандар бар, аспирантурада окугандар бар. Ошолорго дагы каржылап бербейсиңерби дегенде, биз ал талап, анан дагы илим жактаган адамдар, агайларыбыз бар дейт. Мындай жаш агайлар дагы бар да, эми киргендерчи, олордун дагы каражат жагынан мындай сразу ошон чоң акчаны бергенге дагы мүмкүнчүлүгү жок экен. Ошого айтып атышат, сунуш беришти. Биз ал сунушту кайра эле дароо немеге, Nama Foundation'га берсек, ал нерсени дагы Nama Foundation, мындайча айтканда, макулдук берди ага дагы. Бүгүнкү күндө биз агайларга дагы бере турган болсок болот экен да.
Эми ошол аспирантура, докторантура ошол эле илим жактаган, анан китеп жазгандарга дагы мисалы үчүн көп акча кетип калат. Китеп жактай турган болсо да, китеп чыгара турган болсо да, ошол китепке дагы немеге биз берген даярбыз да. Каржылап бересиздер аны. Алардын каржылоонун кайсы бир сумманын чектөөсү барбы? Каржылоонун суммасынын прям мындай катуу чектөөсү жок. Бизде биздин ойлоп атабыз бир 500 миңдин тегерегине чейин алса болот. Андан өтүп кете турган болсо дагы карайбыз, мүмкүнчүлүгүнө карап. Если аны төлөй ала турган болсо ал студент же агай, биз ага дагы даярбыз бергене. Бирок ал ограничениялар бар. Эми баарын эле берсек акчабыз, конечно, анча көп эмес, түгөнүп калышы мүмкүн. Ошондуктан ага дагы ограничения болот. Дагы бир тактап кое турган тактай берели. Булардын баары пайызсыз. Баары пайызсыз. Пайызы жок, ошол эле сумманы бөлүп төлөп беришет. Ооба. Бул бардыгы пайызсыз. Бул айткан эле жанакы ислам принципин келишимде карт хасан деп айтылат да. Бул мындайча айтып орусчага которулганда мындай красивый долг деп айтылат да. Бул именно если адам ошо мүмкүнчүлүгү болсо, бул сөзсүз түрдө ушундай адамдарга жардам берип туруңуздар деген келишимде кайрымдуулук менен кайра эле иштеп атабыз деген сөз да. Эч кандай пайызы болбойт. Ошол мөөнөткө бөлүп төлөп бериш керек. Бирок сөзсүз төлөмү болуш керек анда. Азыр ошондо магистранттар, бакалаврда окугандар, магистранттар, аспирантурада окуп аткандар, докторанттар, илим жактап ошол китеп жазып аткандар, илимий макалаларды жазып аткандар бүт баары алса болот экен анда. Бүт баары алса болот. Бул долбоор Кыргызстан боюнчабы? Баардык университеттин студенттери, окутуучулары алса болобу? Биз азыркы учурда бир эле Ошто биздин офисибиз бар. Бүгүнкү күндө Ошто көбүнчө иштеп атабыз. Ошондой эле Бишкекте дагы бир офисибиз бар. Бишкекте дагы ишти алып барып атабыз. Азыркы учурда ушу Ош менен Бишкекте. Бирок башка областтан келип туруп өзү лично келе турган болсо, проблема жок. Аларды да каржылай беребиз. Просто биздин офистерибиз башка областтарда жок болгон үчүн биз 2-3 адам үчүн атайын айтайлы Нарынга же Таласка барып калыш үчүн бул дополнительный расходдор да. А если ошол бизге келе турган болсо, проблема жок. Аларды да каржылай беребиз. Ошондой эле бир эле Кыргызстан эмес, биз дагы чет өлкөдө окуган студенттерди дагы каржылаганы мындайча айтканда даярбыз. Ага дагы биздин мындайча айтканда квотабыз бар да, определенный студенттерге. Азыр ошол эмени булар Инстаграм аркылуу эле кайрылыш керекпи же атайын электрондук почта же телефондор кайрылганбы? Кайсы бир мындай менеджер кызматкерлери отурабы студенттерге улам жооп берип турган? Себеби буга чейин азыр эми азыр бүт кабыл алуунун 4-туру, азыр 5-турдан кийин студенттер бүт баардыгы окууга келе баштайт. Ошондо силерге бир айдын ичинде өтө көп кайрылуу болот го деп ойлоп атам да. Азыркы учурда Инстаграм аркылуу да кайрылса болот. Инстаграмда дагы биздин бардык номерлерибиз дагы жазылган. Ошол жерде офисный номерге чалышып, бардыгы маалымат алса деле болот. Анан ошондой эле биз дагы 2-тур, 3-тур, 1-турга дагы биз барып Ошмого, башка университеттерге өзүбүздүн буклеттерди кичинекейлери тапшырып берилген. Агайларга дагы, окуучуларга дагы ошолор аркылуу дагы номер менен эле чалып эле дароо эле кайрылса болот да. Чектөө барбы студенттерге дагы? Мисалы, бир жылда мынча студентке эле беребиз, андан ары бере албай калабыз. Азыркы учурда быйылкы план боюнча биз коюп атабыз где-то бир 500 студент депчи. 500 студентке коебуз. Андан кийин 500 студент уже толуп бүткөндөн кийин биз дагы возможность бар, Nama Foundation'га кайрылып, биздин 500 студент мындайча айтканда берилди, көрүп атасыздар. Бизге дагы ушунча адам азыр очередте турат, мындайча айткандачы. Очередте турат, ошого дагы бериңиздер десе, булар бизге айткан, убада беришкен, канча студент берсеңиздер, ошончо студентке биз каражат бөлөбүз деп туруп, ошондой убаданы беришкен. Ошондуктан мен ойлойм, бул неограниченный деп койсок дагы болот, бирок кичине убакыт тар болуп калышы мүмкүн. Убакыт акча которулуп аткан маселе болуп калышы мүмкүн. Чет өлкөдөн которулушат да. Ошол маселе болуп калышы мүмкүн, бирок мен ойлойм, студент боюнча биз ограничение койбой эле коелу. Болушунча
кайрыла беришсин, биз дагы акча түгөнө турган болсок кайра эле аларга кайрылабыз, чтобы дагы дополнительно. Буга чейин иштеп көрдүңүздөр. Былтыр студенттер алышты. Кандай болду жыйынтыгы? Чынын айтканда, биринчи мындай бекер нерсе десе, көбү сыра сомнение кармайт экен да. Эмнеге бекер депчи. Бул жерде бир немеси бар. Дагы бир немеге бардык университетке. Агайлар, бир экономист агай бар экен. Эми балдар айтып атат да, сотрудниктер барышып, неме информацияны берип таркатып атат, баардык эжекелер экен. Бир экономист агайыбыз бар экен. Ошол айтып атыптыр, бул нерсенин бир нерсеси бар. Кантип эле силер бекер таратасыңар бул нерсеничи. Значит, по-любому бир нерсе, мен экономиканы качандан бери окуйм, неме кылганмын, мындай нерсе болбош керек деп. Ишенбейт да. По-любому бир нерсеңер бар депчи. Анан мага сотрудниктерим айтып берип атат, анан бир ойлонуп, чындыгында мындай кичине ачуум келди. Жакшы информация менен келип атса адамдарчы. Анан дагы сөз бербейт экен да, түшүндүрүп берейин десечи, андай мындай деп ушундай сөз бербейт экен. Анан бир жактан ачуум келди, анан бир жактан ойлонуп, айтпай элеңер дедим да, если биринчи суроо бербей элеңер, сен мусулмансыңбы депчи. Анан мусулманда мындай жер бар да, кайрымдуулук деген, мындай бирөө муктаж болсо бергенди, ал жерде экономиканын вообще тиешеси жок да. Сен жөн эле берип атасың, ага жардам берип атасың да, мындайча айткандачы. Ошондой жардам менен биз келип аткан болсок, андан кийин ал жардам биринчиден бул студенттерге, экинчиден бул кайра эле агайларга да. Булардын айлык студенттердин контракты бул прямой эле агайлардын немесине тиет да. Убагында алат деп туруп, ошону эмнеге ойлонбойт деп кичине ачым келген. Эми ушундай экен биздин кээ бирки коом. Бирок ошол берип атканда бул ушундай дагы кээ бирки адамдар дагы бар, ушундай ишенбейт. Бир нерсеси бар, же мошенниктер деши мүмкүн эми. Бирок ошондо дагы түшүндүрөбүз, аракет кылабыз. Бирок көбү кийин жакшы эле түшүнөт. Сомнение болот. Бул агай эжекелер же ата-энелер болушу мүмкүн. Айтабыз да, бул ушундай кайрымдуулук фонд аркылуу биз акча алабыз. Бул кайрымдуулук менен гана иштейт бул ишканалар. Сиздер деле бирөө кайрымдуулук беришиңер мүмкүн да, бирөө турап турса 50 сом. Ошондой эле, бирок чоң объемдо булар беришет. Биз не дейт? Ошол кайрымдуулуктар дагы жөн эле алар ушундай ойлогон экен, токтоп калбасын. Эми бир сизге бир кайрымдуулук бирөө берсе, безвозмездный берсе, бул токтойт да бул жерде сразу. А бул не деп атат? Кайра кайтарымдуу болсун дейт. Анан көбүрөөк адамга жетсин дейт да. Азыр бир студентке 4 жыл берсек, аны дагы башка бирөөгө беребиз да. Анан дагы башка көп адам мындайча айтканда пайдасын алат да бул нерседенчи. Ошондой ой менен, ой максат менен булар ошол проектти ойлоп тапкан экен. Ошону түшүндүрүп бергенден кийин анан андай жакшы экен. Анда биз алайлы деп туруп, керектилер алышып, анан бир дагы жакшы жагы төлөм жагы дагы мындайча айтканда Кудайга шүгүр баары жакшы да. Мындай адам анализ кылдым да, 1 жылдын ичинде төлөм аябай жакшы. Возвратность. Ай-май убагында төлөшөт адамдар. Кээ биркилер даже алдын ала төлөп коюшат. 2 ай, 3 айда канча. Эми баягы адам неме сезет окшойт. Мындай ичинде бул мага жардам берип атса, мен дагы неме кылбайын, буларды подвать этпейин, убагында төлөйүн деп туруп, төлөмдөр чындыгында аябай жакшы. Эми канча студентке берилди былтыр? Былтыр где-то чын айтканда бир 70 студентке берилди. Эми бул биринчи жыл баягы айттым го, бул тестовый болчу да. Түшүндүрүү иштери көп. Түшүндүрүү иштери болду. Көбү түшүнбөдү, информация жакшы таркалбады. Биз дагы бул системаны өзү жасап чыгыш үчүн схема работы мындай. Кантип иштейбиз деген. Эми риск да, бул деле акчаны баарына берип койсок, эртең келбей калса, биз дагы бул кайра кайтарымдуу акча да булчу. Биз дагы кайра кайтарып беришибиз керек бул акчаларды. Бул бизге дагы бекер келелек дегендейчи. Сөз обязательствобуз бар бизде. Ошого дагы коркуп, биринчи кандай болот, мүмкүн болушунча биринчи рисктерди мындай жапканга аракет кылып көрдүк. Адамдар менен кантип иштейбиз, университеттер менен кантип иштейбиз, кантип текшеребиз. Анан 50 миң, 60 миң деген үчүн
студентти көп кыйнабашыбыз керек, документтерин көбөйтпешибиз керек. Неге дегенде 60 миңди азыркы учурда көпчүлүгү табыш оңой эле. Кээ биркилери ооба муктаждар болорлук кандай болсо дагы алып келишет. Бирок көбүнчө адамдар үчүн бул документиң бер, аны бер, банк сурагандай мисалы үчүн талап кылса, эч ким албай коет бул нерсеничи. Ошондуктан биз мүмкүн болушунча документтерди минимальный кылганы аракет кылдык. Анан мүмкүн болушунча студенттердин же ата энесинин убактын азыраак алганы аракет кылып, ушу баштап, ушу быйылкы учурда мына практика жүзүндө көрсөттүк. Кудай кааласа уже биз дагы кыйла үйрөнүп, колубуз дагы мындай үйрөнүп калды. Эми будан ары катуу кеткени аракеттебиз. Азыр көрүүчүлөргө түшүнүктүү болсун үчүн азыр ошол керектелүүчү документтерди дагы бир сыйра кайталап айтып коесузбу? Керектелүүчү документтер бул биринчи заявка бериш керек. Арыз жазыш керек. Арыз жазыш керек. Мындайча айтканда, эмнеге аласың, канча аласың деген сөздөрдүчү. Анан экинчиси бул сөзсүз түрдө университеттин справка алыш керек. Студент экенин тастыктаган справка алыш керек. Ооба. Ошондой эле анан бул акчаны бергенден кийин бул акчаны төлөш керек сөзсүз түрдөчү. Анан ошол төлөй турган тастыктаган дагы бир документ керек. Бул эмне? Бул айлык болушу мүмкүн. Айлыктын справкасы же кайсыл жерде иштеп аткан болсо, мисалы үчүн уста болушу мүмкүн. Ал жерде айлык маанеси көрсөтүлбөйт, бирок бул түздөн түз биздин сотрудниктер менен сүйлөшүлөт. Действительно ошондой иштейби. Анан бизнес план түзүлөт. Ошого карап туруп, анан каржылай алабыз, каржылай албайбыз экен деген тастыктап туруп анан берилет. Окуу жайларда, бардык эле Кыргызстандагы окуу жайларда дистанттык аралыктан окуу формасы бар да. Бул мурда сырттан окуу деп коет элек, заочный деп айтат элек. Азыр дистанттык окуу формасы бар. Ошол дистанттык окууда окуган студенттерге дагы берилеби? Ооба. Азыркы учурда уже быйыл биз где-то 20дай кишиге, студенттерге уже бердик. Именно ошо сиз айткандай дистанттык окугандарга дагы берилди. Бул дагы сөзсүз түрдө ал жакка дагы берилет. Ал жерде немебиз жок. Эмне айта турган, эмне калды дагы? Айта турган, азыр эми уже экинчи жыл иштеп атабыз. Биз дагы мындай проблемаларды көрдүк. Бир эле маселе биз жакта мындайча айтканда информация чындыгында кичине неме болуп атат, проблема болуп атат. Ошону мен суранат элем, ошол университеттерден, жетекчилерден, ошол иштеген агайлардан ушул биздин маалымат боюнча жакшыраак башка ата-энелерге, студенттерге ошол нерселерди жакшыраак таратып берсе, жеткирип берсе ошолоргочу. Көбүнчө чындыгында мындай жеткирүү жагы кыйынчылык болуп калат. Кээ бирки даже студенттерден сурасак, мен каяктан билдиңиз, биз ушул боюнча десек, мен таанышымдан билдим, дагы досуман билдим деп, бирок университеттен аркылуу деген келет кээ биркилер, бирок баары эмес да, көбүнчөсү эмес. Мен университет аркылуу айтты эле же бир жерден объявлениядан көрдүм эле дегендер азыраак, чынын айтканда. Ошого суранат элем, если университет тарапынан дагы ушундай жардамдар болсо, жакшыраак таратуу информациясы жакшы жүрсө, бул бизге дагы, университетке дагы жакшы болот эле дейм да. Биз дагы акчаны алдын ала аларга дагы төлөп койгонубузга жакшы мүмкүнчүлүктөр болот эле. Достор, биз ушуну менен көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Азыр ошол Агрокредит Плюс коомдук фондунун даректери, телефон номерлери экранга жазылат. Силер ошол экранга жазылган телефондор аркылуу байланышсаңар болот. Андан сырткары Ош мамлекеттик университетинин социалдык тармактагы бардык баракчаларына суроолорду жазып, билдирүүлөрдү, пикирлерди калтырсаңар болот. Көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Саламатта калгыла.